Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү онлайн сабакта өтүлүүчү жаңы темабыз Украина. Географиялык абалы. Европанын түштүк чыгыш бөлүгүндө жайгашып, батыштан чыгышка 1316 километр, түндүктөн түштүккө 893 километрге созулуп жатат. Түндүгүнөн Белоруссия, батышынан Польша, Словакия, Венгрия, түштүк батышынан Румыния, Молдавия, чыгышынан Россия менен чектешет. Түштүгүнөн Кара деңизи жана Азов деңизинин суулары чулгап жатат. Аянты 603.549 чарчы километр, 44-орун. Калкы 41.732.779. Борбору Киев шаары. Мамлекеттик түзүлүшү парламенттик президенттик республика. Тутунган дини православие. Акча бирдиги гривна. Административдик жактан 27 бирликке бөлүнөт. Анын ичинен 24 область, 2 өзгөчө статустагы шаар, Киев жана Севастополь, 1 автономиялуу республика, Крым. Акыркы кезде 2 область жана Крым өз алдынчалуулукка жетишип алган. Ири шаарлары: Киев, Харьков, Донецк, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь. Өнөр жайы: металлургия, энергетика, тоо кен, көмүр рудасы жана башкалар. Автомобиль куруу, жыгач даярдоо. Айыл чарбасынын дыйканчылык тармагында негизинен дан өсүмдүктөрү, кант кызылчасы, күн карама, картошка өстүрүлөт. Үй тапшырмасы: өтүлгөн темадан түзүлгөн суроолорго даярдануу, Zoom жана WhatsApp тиркемелеринин жардамында суроолорго жооп берүү. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.